Биз билим берүү жана илим министрлиги ушул санарип инсан долбоору менен абдан жакшы байланыштабыз. Ушул акыркы эле кезде санарип инсан долбоору аркылуу чоң жумуштар жасалды. Проект «Санарип Инсан» реализуется уже в течение 2 лет. Это проект, инициированный со стороны гражданского общества, поддержанный как государством, так и международными партнерами. Сегодня мы видим, вот на выставке представлена такая богатая очень выставка продуктов, которые реализованы благодаря этому проекту. Санарип инсан долбоору бул ошо санарип жөндөмдүүлөрдү элге жайылтып, бул эми 21-кылымда эң негизги жөндөмдүүлүк деп айтсак болот. Мен мурда деген самын эле жасачыбыз да. Рекламага чыгарчу эмеспиз. Андан кийин ошо санарип инсандан окуп контент жаратканды үйрөндүк биз биринчиден, экинчиден видео тарттык. Бизде ошол конок үй иштетебиз. Санарип инсан тренингтерине чейин биз баягы соцсеттерде өзүбүздү реклама кылганды, соцсеттердеги инструменттерди кантип пайдаланышты жакшы билчү эмеспиз. Бул тренингден кийин ушулорду жакшы билип, өзүбүздүн конок үй жөнүндө, өзүбүздүн продукциялар жөнүндө кене маалымат берип, анан туристтерди чакырганга бизге мүмкүнчүлүк түзүлдү да.